Өмүрбек Аманбаев кесиби программист. Ата-энем айтат, бизде математика бул генетикалык жактан бар деп. Жогорку окуу жайын кесип тандоо маселесине келгенде Улума математика жана информатика билимине тапшыргам. программисттик багытка кантип анан аралаштыңыз? Программисттикке кызыгып иштеп баштадык, башка бирөөлөргө барып, жардам берип. Кандай бир ысык суукту көрүп, Өзүбүздүн кесип менен ишке кирели десек, тажрыйбаң жок деп албай. программисттик маанилүү экен деген чекит кайерден башталды ошондо? Бир тууган агама айттым да, мен да кароо кылып ишке киргизип койбойсузбу деп. Кечке бир бөлмөнүн ичине кирип алып, ноутбуктун астында отурган бир киши Жок дегенде бир 12 саатым кетип атат. жакшы акча табасың деп айтканга оңой болгону менен 5000ден ашык программист бүтүп чыгат жылына. Кыргызстан ушул IT хаб болгонго мүмкүнчүлүгү барбы? Жеке бабым да, бизде дагы бир аз убакыт керек. Эки көчөнүн биринде эле ITге окутам, курска окутам деп Мамлекеттик университеттерде сапаты бир аз начар. ата-энелерди карасаң тойлордо мактанып аткан. Мен балам ITде окуйт. Бизде окуткан мугалимдер дагы өздөрү көп жакшы түшүнбөйт болчу да. Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонуп калуучулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү. Амансыздарбы, арбаңыздар, ассаламу алейкум урматтуу көрүүчүлөр. Биз кезектеги пикирлешүүбүздө подкастты баштайбыз. Менин аты жөнүм Эрнис Кыяс. Кезекте биздин коногубуз бар. Коноктун аты жөнү Өмүрбек Аманбаев. Кош келипсиз биздин студияга. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам Эрнис мырза. Өмүрбек мырза, урматтуу биздин катталуучулар, көрүүчүлөр, бул кесиби программист. Санариптех деген IT компанияны негиздөө жолунда экенсиңер, бирок ошо программисттик жумушта экенсиз, жашыңыз 30да экен. Эми түшүнүктүү болду, биз неге ушул программисттик, IT тармагы, жасалма интеллект тармагы ошол боюнча билген эткениңизди айтасыз. Мен болсо өзүмдүн камдаган суроолорумду берейин анда. Биринчиден ушу келип бергениңизге, убактыңызды атайын бизге бөлгөнүңүзгө чоң рахмат айтам. Улуу эми өзүңүздү тааныштырсаңыз, программист экендигиңиз эми түшүнүктүү эми. Бирок ошого чейинки кайсы мектепти бүткөнсүз дегендей, анан кайсы жогорку окуу жайына тапшырып, кандай кесиптин ээси болдуңуз, анан кантип программисттикке мындай багытталып калдыңыз? Алейкум ассалам Эрнис мырза. Биринчиден ошол сиз менен таанышып, сиз менен чогуу ушул сиздин подкастка келгениме кубанычтамын. Сиздин подкастка келип маек бериш мен үчүн чоң сыймык. Анткени буга чейин сизди телевизордон көрүп, YouTube'дан көрүп жүргөнбүз. Азыркы учурда ошол жаныңызга келип турам. Чоң рахмат сизге дагы. Рахмат. Мен өзүм тууралуу айта кете турган болсом, Нөкен району Момбеков айылында туулуп чоңойгом. Атам зубной техник, апам медсестра. Кесиби боюнча, атам бирок кийинчерээк башка кесиптерге өткөн. Ошо жашоо турмуштун шарты менен. Экөө тең медиктер турбайбы? Экөө тең медиктер. Убакыттын өтүшү менен Момбеков айылындагы номер 17-кыла орто мектебинде окугам. Номер 17-кыла орто мектебинде 1-класстан 11-класска чейин окуп, ошол жакта балалыгым өткөн. Информатика сабагы деген ошол программистикке байланышкан бир кандай бир жөндөм, шык бала кезден, окуучу кезден. Негизинен ошол бизди бала кезибизде ата-энебиз биз менен жакшы иштейт болчу, көңүл буруп. Анан ошол учурда эле ата-энем менен, атам менен шашки ойнойт болчук, математикалык, логикалык суроолорду берет болчу. География тууралуу сүйлөшөт болчук. Күн сайын кечинде ата-энебиз менен сүйлөшүүлөр болот эле да. Анан ошонун негизинде биз мектепте бир туугандарым дагы кошо жакшы окудук. Анан менин жакшы көргөн сабагым математика сабагы болчу. Кичинекейимен баштап эле. Негизинен ата-энем айтат, бизде математика бул генетикалык жактан бар депчи бир аз. Мен эң жактыра көргөн сабагымды сиз жакшы көрөт турбайбы ошондо, математиканы. Анан кичинекейимен баштап ушул математика сабагын жакшы окугам, жакшы көргөм. Анан жогорку окуу жайын кесип тандоо маселесине келгенде? Анан кесип тандоо маселесине келгенде негизи бизде экономист же юрист ошол кесиптерди тандап берет эле го. Анан менин ата-энем медик болгондугу үчүн мени врач бол,
стоматолог бол деген кеңешин беришкен 11 класс учурда. Бирок бизде 11 класс учурда Кочкор Ата шаарына секом ачылган. 2013-2014 жылы ачылып, кийин жабылып калды ошол. Атам айта берет, сен үчүн ачылып, сен үчүн жабылды депчи. Анан ошол учурда бизге Алмаз деген агай келген, математика сабагынан окутуп. Секом бул мектеп, Секом окуу борбору. ЖРТга даярдайт. Анан ошол ЖРТга даярдан учурда Алмаз деген агайды көрүп, ал агай ошол Ала Тоо университетинен колдонма математика жана информатика бөлүмүн бүтүрүп келген экен. Анан ага чейин бизде андай үлгү катары көргөн инсан болбой калды да. Мектепте айылда эле жүрдүк. Анан ал кишини көрүп, ошондой болом деген ой пайда болуп, мен ошол прикладная математика, информатикага тапшырам деп ата-энеме. Ошентип анан 11 классты бүтүп, Кыргыз Улуттук университетине колдонма математика жана информатика бөлүмүнө тапшыргам. Улуттук университетке. Улуттук университетке. Анан окууго эми ал негизинен теория да. Баягы практика жагына мисалы ошол программисттик багытка кантип анан аралаштыңыз? Кайсы компанияларда иштедиңиз? Анан ошол окууга биринчи өткөн учурда бюджетке өттүм. Бюджетке өтүп, анан биринчи курста окуп жүргөн учурда аябай зерикерлүү болду. Анткени 6 саат бою математикада отуруп чыгат болчук да бизге. Окугум келген жок ошол учурда. Анан экинчи курстан баштап университетте активист болуп баштадым. Ошол активист болуп баштаган учурда инсандык өнүгүү, Ыйгат Ажуурт деген коомдук жаштар фонду, ошол фонддорго барып аралашып баштадым. Активдүү катышып коомдук иштерге. Ошол учурда ошол программисттикке кызыгып иштеп баштадык. Башка бирөөлөргө барып, жардам берип, ошол учурда тажрыйба топтой башталды. Мындайча айтканда практика. Практика түрүндө студент маалында ошентип башталды. Андан кийин окууну бүткөндөн кийин бир аз өзүмдүн кесибим менен четтеп жүрдүм, башка тармакта иштеп жүрүп. Анан 2022 жылдан баштап Кыргыз нефтегаз ачык акционердик коомунда инженер-программист болуп ишке кирдим. Ошол учурда 3 жыл Кыргыз нефтегаз ачык акционердик коомунда иштедим. Ошол учурда көп тажрыйба топтой алдым десем болот. Анткени биздин ошол отделдин жетекчиси аябай күчтүү программист болчу. Ал кишиден аябай көп билимди үйрөндүк практикалык түрдө. Бул программист десе эле мындай мисалы ошо тиш доктур деген сыяктуу эле тиш доктур эми анын да өзүнчө бөлүнөт да, бөлүктөр. Бирөө тишти калыпка куят, бирөөлөр компьютерде аны иштеп чыгат дегендей, бирөөлөр да бирдемесин жасайт. Ошондо программисттиктин кайсы бөлүгүндө ар тарапка бөлүнүп кетет. Меники ошол көбүрөөк системный администратор, техникалык багытта. Биз компьютерлерди оңдоп, түздөп, андан сырткары серверди карайбыз, серверде локалдык сетти, интернетти карап, ошолорду көрүп, ошол багытта. Ошол нефтегазда, Кыргыз нефтегазда программисттик ошол силердин функцияңар ошол жагын камсыздоо экен. Анан ага чейин кандай бир ысык суукту көрүп, аны кылып көрүп, бул туура эмес экен деп, муну кылып көрүп, бул туура экен деп өзүнчө тажрыйба болду да, анан кандай бир мындай кыйынчылыктар болду дегенде, же бат эле ушу шуулдап эле карьера тиги эле ушул тикеден тик ушу Кыргыз нефтегазга жетип бардыңарбы ага чейин? Жок, ага чейин сөзсүз түрдө кыйынчылык болду. 2021 жылы 2018 жылы биз окууну бүтүрдүк. 2018 жылы окууну бүткөндөн кийин группалаштар ар тарапка тарадык. Ар ким ар кандай багытта иштеп баштады. Өзүбүздүн кесибибиз менен иштебей аттык көпчүлүгүбүз. Дээрлик бардыгыбыз иштеген жокпуз да. Анан өзүбүздүн кесип менен ишке кирели десек, тажрыйбаң жок деп албай. Кандай кылабыз, ошентип убакыт өтүп башка тармактарда иштеп жүрдүк. 2020 жылы карантин болгондон кийин 2021 жылы Россияга эл катары мигрант болуп барып келдим. Анан менде балалыгымдан бир кыялым бар болчу. Бардык жаш балдардын кыялы болот го. Бири ошол Жусуп Абдырахманов, Касым Тыныстановтордой болом десе, бири белгилүү спортсмендердей болобуз деп. Бизде менин атамдын бир тууган агасы болгон, Аманбаев Ахматжан деген. Ошол кишидей болом деп чоңойгом да кичинекей мен. Ал киши ким болгон? Ал киши 5 жашында мектепке барган экен, атамдын бир тууган агасы. 15 жашында мектепти бүтүрүп, Москвага институтка тапшырган экен да. Москвага институтка тапшырып, ал
20 жашында институтту бүтүп өз каалоосу менен армияга барган экен. 27 жашында директор болуп ошол 27 жашында директорлук кызматка отурган экен. Анан 41 жашында министр болот деп аткан учурда каза болгон экен да. Анан ал кишини үлгү катары көрсөтүп ата энебиз бизге тарбиялаган да. Анан 2021 жыл мигрант болуп барганда ошол кыялдардан баш тартып, кыйынчылык келип, турмуш көрсө мындай турбайбы деп, биз андай киши боло албай турбайбыз. Ал кишилер аябай күчтүү инсан болгон экен. Мен окудум эми мынтип стройкада иштеп калдым деген учурлар болду. Стройкада иштеп жүрдүк беле строй деген. Ошол учурда өзүнүн максаттардан программист болом деген максаттардан бүт баарынан баш тарткан учур болду да. Кризистик учур болду. Анан кайра кантип анан кийин ошо өзүңүздүн баягы кесибиңиз боюнча багытка кайра түштүңүз? Эмне себеп болду? Кайра ушул программисттик маанилүү экен деген чекит кайерден башталды ошондо? Анан ошол учурда деле баары бир баягы койгон максатыбыз бар, кыялдарыбыз бар да, ошого умтулуп жүрдүк. Россиядан келдим 2022 жылы. Россиядан келип, бирок келген учурда уже самооценкабыз түшүп, бардык ишке иштей беребиз дегендей үмүттө келгенбиз. Келсем бир тууган агам ошол Кыргызнефтегазга кароол болуп ишке кирген экен. Анан бир тууган агама айттым да, мен да кароол болуп ишке киргизип койбойсузбу деп. Десем ал: сен кандай окуп алып туруп кароол болуп иштейсиң? Сен программистсиң, ошого киресиң деди эле. Кыргызнефтегазга негизи ишке кириш кыйын да бизде. Ага кириш кыйын да деп мен уже баягындай немелер сынган, жөнөкөй болуп. Анан ага маркет кылып жүрүп, ошол жака стажировкага чакырышты, Кыргызнефтегазга. 3 ай Кыргызнефтегазда стажировкада жүрдүм, бекер иштеп. 3 айдан кийин компьютердик тейлөө оператор болуп жумушка кирдим. Компьютердик тейлөө оператор болуп 4 ай иштегенден кийин инженер программисттик кызматына ошол Бакыт Кадыкеев деген агам бар, коллега. Кесиптеш агам, ошол агам өзүнүн ордун берди. Сен жашсың, окуп жаңы нерселерди үйрөнүп келиң, өсүшүң керек деп. Анан менин айлыгым аз, сиздин айлыгыңыз көп, сиздин үй бүлөңүз бар десем болбой, өзүнүн ордун берип, ошол инженер программист болуп Кыргызнефтегазга кирип калдык. Бактыга жараша. Азыр эми мындай элде ушу программист десе бул өтө көп акча тапкан адис деп түшүнүшөт да. Анан сиз ошо адистикке киргенден баштап эле жагантип эми бекер иштеп берипсиз. Анан кийин бир тажрыйба топтопсуз. Анан аябай көп акча таап баштадыңызбы ошондо программист болуп? Программист болуп аябай көп акча таап баштай элекмин мен азырынча. Анан бизде 2014 жылы мен окууга тапшырып аткан учурда ошол Алмаз деген агайымы үлгү тутуп эле барып тапшырып алдым да. Ал учурда программисттик азыркычалык актуалдуу болгон эмес да. Азыр элдин бардыгы программисттикке тапшырып жатат, анткени программисттер көп акча табат деп. Анан программисттикте дагы өзүнүн ошол бардык кесиптерде эле өзүнүн этабы менен өтүп, өзүңдүн тажрыйбаңды топтоп өскөн сайын ошого жараша көбүрөөк акча таап баштайсың. Эми ошол программист, айтишник десе жалпы жонунан ушу кечке бир бөлмөнүн ичине кирип алып эле компьютердин астында, ноутбуктун астында отурган бир киши адис деп ошондой элес берет да. Бир күндө канча саатты арнайсыз ошол программисттикке? Азыркы учурда көбүрөөк убакытты арнап жатам. Жумушумда 8 саат. Андан сырткары кошумча билимдерди алуу менен жок дегенде бир 12 саатым кетип атат. Негизи башында бардык иште ушундай убакытты көбүрөөк берип арнап койсок, ошол айтылган баягы көп акча табат деген жерге ошондой жетип келесиң да. Өзүңдүн үстүндө иштеп көбүрөөк. Азыр программисттикти IT багытын бул кууп жетиш мүмкүн эмес болуп атат да, күн сайын жаңыланып кетип атат. Күн сайын жаңыланып кетип аткандыктан биз азыр күн сайын ошол окуп үйрөнүп турушубуз керек болот. Анан бул кесип менимче мындай сыртынан кооз угулуп, эми жакшы билсең бул адистикти, анан жакшы акча табасың деп айтканга оңой болгону менен бул
бир жерде олтуруп бир цифраларды бир мен эми мындай өтө эле кеңири түшүнүгүм жок. Мындай образдуу айтканда кечке ушу бирдемеге кошуп экрандан ушу коддорду, сандарды, цифраларды отуруп мындай сабырдуулукту сынаган кесип го дейм да. Анан сиз жанагынтип 12 саат иштейт экенсиз ушу программистик. Анан бул мындай кызыксыз болуп кетпейби? Мына жашоонун мааниси кечке эле ушинтип жүрүп өтүп кетемби дегендей болупчу. Негизинен азыр ошол көпчүлүк окууга тапшырып атат го, ошол акча биринчи орунда болуп, жакшы акча табат деген мааниде ата энеси дагы тапшырып атат, балдар дагы өзү кызыгып тапшырып атат да. Анан чындап сүйгөндөр калып атат. Биздин Кыргызстанда 5000ден ашык программист бүтүп чыгат жылына. 5000ден ашык программист бүтүп чыгат, бирок 50 программист үчтүү кесипке адис болуп чыгат да. Калганы акырындык менен иштеп баштайт. Сиздин баамыңызда кандай? Мына бул мамлекет деңгээлде дагы мындай көңүл буруулар болуп аткан сейт да. Президент өзү, Садыр Жапар өзү жанагы технопаркка барып, ал жердеги бир шарттарды карап, анан ушул тармакты бир күчөтүшүбүз керек, жандантышыбыз керек деп анча-мынча суроолорун берип, бир сыйра кыдырбадыбы? Неге деле ушу Кыргызстан ушул IT хаб болгонго мүмкүнчүлүгү барбы же бизге али эртеби? Кыргызстанда азыр ошол президентибиз колдоп өнүгүү аябай жакшы жүрүп атат. Санарип министрлиги ачылды. Санариптештирүү аябай жакшы жүрүп жатат. Мына IT хаб болгонго бизге азыркы учурда бир аз эрте, мен жеке баамымда. Бизде дагы бир аз убакыт керек. Индиядай ошондой күчтүү программисттерди иштеп чыгара турган бизде азыр мүмкүнчүлүктөрүбүз аз. Анан жогорку окуу жайларында ушул адистик боюнча атайын факультеттер бар, кафедралар бар, анан колледждерде да окута баштады. Анан могу шаарды карасаң, эки көчөнүн биринде эле айтиге окутам, курска окутам деп ушундай ар кандай өзүнүн жарнамаларын жарыялап атат. Канчалык деңгээлде ушул эми ата энелерди карасаң, баары эле тойлордо мактанып аткан отуруштарда. Мен балам айтиде окуйт, анан мен балам код жазат, анан мен балам тигиндей деп элечи. Мындайча айтканда, Кыргызстанда ата энелердин баары эле балдарын айтиге берип алгандай да. Анан канчалык деңгээлде мунун сапатына мындай ишенсе болот? Жогорку окуу жайларында ошол IT багыты менин жеке баамымда өзүбүздүн мамлекеттик университеттерде начар. Эмес, сапаты бир аз начар, себеби бизде окуткандар ал жерде күчтүү мугалимдер аз да. Биз окуган учурда дагы бизде профессор агайлар окутат болчу. Жана бир өлкөнүн өнүгүү тарыхы деген китепте жазылгандай, Москванын бир театры жаракка кетет экен да. Анан эмне себептен жаракка кетсе, анын пайдубалы чирип калган болот экен. Анан ошол китепте айтат да, ал пайдубал убагында, өзүнүн убагында аябай күчтүү пайдубал болушу мүмкүн, бирок азыркы замандын талабына жооп бербейт деп. Бизде окуткан мугалимдер дагы өздөрү көп жакшы түшүнбөйт болчу да, IT багыт. Сиз өзүңөр айтып атпайсыңарбы? Бул IT тармагы улам бир күндөн күнгө жаңыланып атат деп. Жаны жаңыланган жаңы варианттарын ал мугалимдер билбеши мүмкүн да. Анан ошо кантип окутат деген ушу. Ошого мен жеке өзүмдүн баамымда азыр курстардын ичинде дагы атактуу курстарыбыз бар. Анан колледждер аябай жакшы окуп жатат, алар эл аралык деңгээлдеги күчтүү айтишниктерди окутуп чыгарып атышат. Демек, жанагы жогорку окуу жайлар, университеттеги, жанагы атайын ушул башка ушул окуу жайлардагы билимге анча ишенип болбойт. Адам деген аны бүткөндөн кийин эле укмуш программист же айтишник болуп чыкпайт. Ошон адам өз алдынча ар кайсы курстарга барып, изденип, ошол иштин усталарынан, мастерлеринен керек болсо жекече бир сабак алып күчөтүш керек экен да. Ооба, сөзсүз түрдө, себеби эми бул биздин бардык тармакта эле ошондой да. Бардык тармакта эле ошондой, анан IT-де өзгөчө, бул IT күн сайын өсүп турат. Ошол себептен күн сайын өзүң изденишиң керек. Бизден Кыргызстандан барып Google'да иштеген, Apple'да иштеген, чоң-чоң IT компанияларда иштеген балдардын бардыгы, булар көбүнчөсүн карасаң, алар жогорку окуу жайды IT багытында бүткөн эмес да. Алар көбүнчөсү өздөрү окуп, өздөрү изденип, сертификаттарды алып, ошентип отуруп
ошондой чоң компанияларга баргандар. Анан демек атайын жанагы диплом алып мынакей мен айтини, программисттикти, инженерияны бүттүм деген бул эми кепилдик эмес турбайбы ошондо? Бардык кесиптерде эле диплом азыр тапшырган, окууга тапшыргандардын көпчүлүгү ошол диплом үчүн тапшырат да. Биздин негизги менталитет ошол болду. Убагында ошол экономисттик, юристтик тренд болгондой азыр IT тренд болуп атат да. Анан бул тренд болуп аткандыгынын бир плюсу бар. Канча көп келип окуй берсин, азырынча келип окуй берсин. Бирок алардын ичинен кызыгып, күчтүү болуп чыккандар баары чыгат да. Чыгып эртең биз тандалып жакшы бир IT хабка айланабыз. Анан ушул программисттик, адистикте кайсы тил маанилүү? Кыргыз тилби, орус тилби же англис тилби? Анткени ушу 3 тилде тең мен силерди окутам, кыргыз эле кыздарды, жигиттерди кыргызча окутам дегендер чыгып атат. Анан жо мен орусча окутам дейт, бирөөлөр англисче окутам дейт. Кайсы тил маанилүү? Негизинен программисттикте англис тили маанилүү. Англис тилин жакшы билсең, программисттикти, IT багытын аябай жакшы өздөштүрүүгө мүмкүнлүк бар. Бирок кыргыз тилинде окутуп аткан болсо, алар деле кыргыз тилинде IT багытын окутуу менен англис тилин кошо үйрөтүп атышат да. Англис тил курсу бекер, IT багытын келип бизден окуңуздар деген жарнама мененчи. Анан негизинен бизди окутканда айтат эле, бул программисттиктин тили болбойт депчи. Ошону сурайын деп атам да, анткени логиканы иштетип дейт да көбүнчө. Логиканы иштетип, анан кээ-биркилер айтат, математика анча деле маанилүү эмес дейт. Бирөөлөр айтат, жок, эми математиканы да билиш керек да депчи. Ошого сурап аткан да. Ошол көбүрөөк логикалык жакта, анан математика, менин жеке пикиримде математика маанилүү. Математикадан эгер жакшы болсоң, математиканын тили болбогондой программисттиктин тили болбойт. Ошол жаттап алып иштеп кете беришет да. Анан соңку кезде мына жасалма интеллекттин мүмкүнчүлүктөрү ар тараптан кеңейип атат да. Өнөрдө тегиле ушу жашоонун бардык тармактарында жасалма интеллекттин же тил маселесинде дегенде, техникада бардыгын сураганы келгенде ушул жасалма интеллекттен сурап, анан иш кылып калбадыбы. Көп кесиптер жоголуп атат, көп кесиптер пайда болуп атат. Жасалма интеллекттин мүмкүнчүлүгүн кандайча баалайсыңар? Жасалма интеллекттин мүмкүнчүлүгү, жасалма интеллект бул бизге аябай чоң мүмкүнчүлүк, эбегейсиз мүмкүнчүлүк берет да. Бирок жасалма интеллектти азыр көпчүлүгү коркуп атат, кооптуу депчи. Бизден жумушту тартып алат. Жасалма интеллект ошол бизди жалкоо кылып коёт деген. Жасалма интеллектти туура колдонгонду билбесең, ошол маселелер сөзсүз түрдө болот. Жасалма интеллектти туура колдонгонду үйрөнүү маанилүү болуп атат да. Жасалма интеллектти туура колдонгонду үйрөнсө, бул биз үчүн аябай чоң инструмент. Мисалы, өткөндө Японияда жасалма интеллекттеги образга турмушка чыккан бир кыз тууралуу маалымат тарап кетти да. Анан ошону карай турган болсок, бул маңкурттук. Негизи азыркы заманда ошол маңкурттук. Илгери төөнүн терисин башына жабыштырып маңкурт кылса, азыр жасалма интеллект менен эле маңкурт болуп калды. Эмне себептен десе, ал туура эмес колдонгон да. Жасалма интеллект бул достошо турган, сырдаша турган, же болбосо ага суроо бере турган нерсе эмес. Ал биздин кызматчыбыз да. Ошону биз жакшылап билип алышыбыз керек. Жасалма интеллект бул биз кошумча жардамчы. Грубо айтканда, бул биздин кул да. Муну кул кылып иштетишибиз керек. Эгер муну кул кылып иштетпесек, ал бизди кул кылып иштетет да. Анан бул ушул программисттик, айтишник деген ушул кесипке болгон суроо талаптын себебинин бирден бири бул баягы жогоруда да сөз кылып кеттик, көп акча табат экен. Бүгүнкү күндө биз ошол эле жанагы Америкага барам, Европага барам деп аткандарды караса, ошол жактарда кайсы кесипке мындай талап күч, кайсы кесипте мындай көбүрөөк киреше табат десе, ошолордун биринде ошол программисттик, айтишник болгон жакшы табат дейт да. Анан Кыргызстанда чындап эле көп табабы бул кесип менен, же бул жөн эле бир мифпи? Жок, бул эч кандай миф эмес. Жакшы табышат. Кыргызстанда отуруп, азыр Европа менен, Америка менен иштеген балдар аябай көп. Анан $1000 ашык акчаны кыргыз үйүндө отуруп эле иштеп таап аткан балдар аябай көп азыркы учурда. Бирок $1000 ашык
болсо бул $1000 аз да. Бул эң минималдуу айтып атам да, себеби бизде орточо айлык деле өзү 45,000-50,000 да Кыргызстанда. Анан ошондон дагы бул уже жогору да. Эң минималдуу деп атканыбыз. Болбосо $3-4,000 үйүндө отуруп эле иштеп таап атышат. Негизи бул кесипке атайын бир офиске барып, столдордо отуруп деле кереги жок, мындай үйдө отуруп же болсо аралыктан деле иштесе боло берет негизи. Бул офисте айылда жүрүп деле интернет жакшы тарткан жер болсо, кайсы жерде болсоң ишиңди жүргүзүп жүрө берсең болот. Ошонусу ыңгайлуу. Башында ошо үйрөнүп алганга чейин баягы 12 сааттарды бересиң. Андан кийин профессионалдуу үйрөнүп калгандан кийин, жумушуңду жакшы аткарып калгандан кийин өзүң каалаган жерде барып ишиңди спорт залда отуруп ишиңди кылып кайра тренировкаңды кыла берсең да болот да бул иште. Бул эми баягы ар бир адамдын тандоосуна жараша маселе го дейм. Мисалы үчүн каарыганга чейин, пенсия куракка чейин ушул иште такай иштей берүү мүмкүн эместир. Себеби кээ бирки маектерде, видео бир подкасттарда мен ушул көрүп калам, окуп калам мындай. Ушул жумуштан мен мындай болдум, тойдум. Мен андан көрө пиццерия ачам, же болбосо бир башка бир ашпозчу болом деп кеткендер болот экен да. Эми бул эми тандоого байланыштуу маселе го дейм, Ооба, сөзсүз түрдө тандоого байланыштуу. Анткени баштан чарчаганыңда, моралдык жактан чарчаганда аябай катуу чарчайсың го, физикалык жактан чарчаганга караганда. Ошол себептен мындан баш тартып, башында ошол өзүнүн жашоо турмушун жакшылап алып, кийинчерээк өзүнүн кызыккан, мурдатан өзүнүн хоббиси болгон иштерге өтүп кеткендер дагы көп болот. Негизи эле буга атайын адистикке тапшырып, мунун сырларын, мунун ар кайсы жагдайларын окуп үйрөнүү үчүн бул эми адис деп аталат да. Бул ушул программалоо IT тармагынын адиси деп айтабыз го. Бирок барган сайын технология өнүккөн сайын катардагы жаран дагы ушул жасалма интеллекттин, анча-мынча ушул программалоонун, IT-нин жок дегенде базалык деңгээлдеги дагы болсо мындай бир билимин алыш керек, ушундай доорлорго баратат окшойбуз келечекте. Азыркы учурда деле ошол доор келди. Маргулан Сейсенбайдын ошол интервьюсун, жасалма интеллект боюнча интервьюсун көрсөм, ошол айтып атат да, мен буга чейин тренд болгон иштерди жасаган, бардык жасаган иштерим тренд болгон депчи. Кыймылсыз мүлк тренд болгондо мен кыймылсыз мүлктө болдум. Банктар болгондо банкта болдум. Азыркы учурда жасалма интеллект келди. Мен жасалма интеллектти үйрөнүп атам дейт. Анан жасалма интеллектти үйрөнөрдөн мурун ал код жазышты үйрөнүптүр да. Ал кишиге кереги жок да, мындай айтканда. Бирок ошондо деле ал киши биринчи код жазганды үйрөнүп, программисттер менен сүйлөшүп, жасалма интеллект менен дагы код жазыптыр. Жасалма интеллект менен жазылган код 3-4 жылдап программисттер жазылган кодду ал тез эле жазып берип коюптур. Ошону үйрөнүш үчүн дагы туура багытта колдонгонду үйрөнүш үчүн дагы биз базалык билим сөзсүз түрдө керек болот да бизге. Базалыктан дагы андан да жеңилин айта турган болсок, мисалы үчүн мына азыр баарыбыз телефон колдонобуз. Анан эски кишилер анан ушул телефондун мындай элементардык алгоритмдерин билишпейт. Мисалы үчүн жөн эле айткызак, мына курьер чакырууну, же бир кийим заказ кылууну, же дагы ушундай бир кызматтар бар го, мына толтура кызматтар. Анан реалдуу турмушта колдонгон катмар бар. Анан жанагы Мбанктан же болсо дагы башка ушундай онлайн акча жүгүртүүнү пайдаланганды билгендер бар. Эски кишилер көбүнчө билишпейт. Бул деген сөз замандан мындай артта калды. Алар башка эле бир параллелде жашап атат деген сөздү ошон үчүн сурап атам да, баягы бара-бара ушинтип өнүгө берсе, мындай бул айтишник экен, бул программист экен дебей, негизи эле жарандар ошол жагынан сабаттуу болуш керек го деген келечекке карай кетип атабыз го дейм да. Ооба, сөзсүз түрдө сабаттуу болушубуз керек да, ошо туура айтып атасыз. Себеби азыр жасалма интеллекттин келиши менен адамдар экиге бөлүнүп атат да, кадимкидей. Ошол баягы дүйшөн, биринчи мугалимдеги дүйшөнүн заманы азыр бар. Биз окуп жазганды адамдар билип калды. Анан ошон үчүн сабаттуу деп билинбей атат да. Каттанышат, окуй алышат. Бирок сабатсыздар аябай көбөйүп кетти. Айрыкча биздин коомдо көбөйүп баштады да. Түшүнбөйт телефондун элементардык немесин. Ошолорду окуп базалык билимди алуу ар бир адамга азыр керек болуп атат. Жасалма интеллект адамдарды
жасалма интеллекттин келиши менен адамдардын 20% гана активдүү жашайт деген маалыматтар бар да. Калган 80% ошол роботтор сыяктуу жасалма интеллекттин буйруктары менен ошентип жашап жүрүп калат да. Ошону биз азыркы учурда максатыбыз ошол. Ар бир адам, айылдагы ар бир адам, бизде баягы жаш улуулар эмес, жаштар деле көпчүлүгү биле беришпейт экен да. Ошон үчүн жасалма интеллекти бул IT багытын базалык түрдө ар бир адам үйрөнгөн аракет жасаш керек азыркы учурда. Ошондо келечекте кандай ойлойсуз эми? Ушул чөйрөдө жүрөбүз, ошол чөйрөдөгү адистер менен анча мынча сүйлөшөбүз дегендей, жолдор кесилишет. Келечекте ушул коддордун, алгоритмдердин, бир сан цифралардын, бир сырын билгендердин доору келе атабы же ошондо берки китеп окугандар, атайын узун роман повесть окугандар, философияны окугандар, башка ушундай китеп окугандар ошондо трендден чыгып калабы же баары бир китепти окугандар, китептин маанисине сүңгүп мазмунун терең казгандар баары бир трендте боюнча кала береби? Жасалма интеллекттин келиши ошол баягы адамдарды экиге бөлөт экен дедим го. Жасалма интеллект акылдууларды акылдуу кылат, түркөйлөрдү түркөй кылат. Ого өшпетер. Ого өшпеттер. Ошондо акырында келип туруп ошол билимдүүлөр, китеп жазгандар, китеп окугандар, өзүнүн үстүндө иштегендер бул жасалма интеллекттин мүмкүнчүлүгүн толук пайдаланып, алар мындан ары дагы өсөт да. Өзүнүн потенциалын дагы өстүрө алат, өзүн дагы күчтөнтүп алат. Анан жасалма интеллекттин берген нерсесин вау деп сүйүнүп, ушундай нерсе экен деп кызыгып калгандар калып кетет. Анан өзүнүн үстүндө иштеген андай күчтүү адамдар алар дайым утушта болот. Бул эми жөнөкөй суроо болуп калышы мүмкүн. Ошол программисттикти ошол адистикке ээ болуш үчүн алгач тиги жөнөкөй бир базалык деңгээлде болсо да кайсы предметтерди көрүп окуш керек, билиш керек? Математиканыбы же дагы кандай, информатика же дагы кандай, кайсы предметтерди жакшы билиш керек ошондо? Программисттикти жакшы өздөштүрүш үчүн бул сөзсүз түрдө математика же болбосо эмени бир предметти деп айтуу туура эмес болуп калат. Анткени программисттикти ошол базалык деңгээлде билиш үчүн ар бир адам үйрөнө алат да. Ар бир адам өзү аракет кылып үйрөнсө эле базалык билимдерди алса болот. Анан анын үстүнө профессионалдуу деңгээлде иштейм десе анда ошол өзүн күчтөнтүш керек. Ошол Кыргыз нефтегаздагы тажрыйбаңыз менен эле андан ары ошол карьераңызды улантып, ошол жерде программист болуп жүрө берейин деген планыңыз барбы же болбосо мындай гана бир жаңы бир идеяларды, жаңы бир стартаптарды баштап өзүнчө адамдарды уюштуруп, өзүңүздөй адистерди бир чогуу уюштуруп, өзүңүз айтып аткандай ошо азыр Индияда ушул программисттер, ушул адистер аябай, башка Америкадагы, Европадагы компанияларда индус программисттер аябай таасирдүү деп атпайсызбы? Ошондой сыяктуу мына кыргыз IT адистерин дагы бир башын бириктирген өзүнчө мындай бир кандай бир ишкана, өзүнчө бир стартап ачайын деген ой барбы? Азыркы учурда мен Кыргызнефтегаз ачык акционерлик коомунан жумуштан чыгып келгем. Бишкек шаарына. Жаяктан чыктыңыз? Чыгып келип 5 ай болду. Кант ШП деген шифр заводдо программист болуп иштеп жатам. Тиги бай компаниядан чыгып эле кайра эле дагы бир жерде бир бай компанияга кирип алган турбайсызбы? Ошентип келип, анан азыркы учурда ошол мурдатан кыял бар. Өзүбүздүн компанияны негиздесек деп, ушул IT багытында. Азыркы учурда Sonaryptech деп аталган IT компанияны негиздөө процессинде жүрөм, учуру. Sonaryptech компаниясында 3 багытта иш алып барабыз. Окутуу, тейлөө, сатуу. Окутуу багытында биз ошол эң биринчи фокусту биз азыр жасалма интеллектке коюп жатабыз. Себеби жасалма интеллектти жогоруда айтып өткөндөй туура эмес колдоно турган болсо, бул кооптуулугу аябай жогору да. Жалпы адамдарга ошол базалык билимди берүү максат. Сөзсүз түрдө жасалма интеллектти үйрөнүп, анын негизинде акча табып кетпесе дагы жасалма интеллектти туура колдонгонду үйрөнүп, балдарына туура колдонгонду үйрөтө ала турган деңгээлге чыгып калса деген максатыбыз бар. Анан тейлөө багытында ошол жасалма интеллекттин негизинде биз бизнестерди автоматташтырып беребиз.
Бизнестерди автоматташтырып аларга ушул жасалма интеллектти киргизип беребиз да компаниясына. Азыркы учурда өзүмдүн иштеген Кантышпы шифер заводуна сунуштап жатам. Ал жакта автоматташтыра турган болсок, кийин башка компанияларда дагы ошол автоматташтырып иш алып баштайбыз. Сатуу багытында биз компьютер тетиктер, компьютерлер, видео көзөмөл камераларын сатабыз. Жана сөзүмдүн ортосунда дагы айтып сурадым эле. Ушул программисттик адистикти, IT адистигин үйрөтөбүз деген жана атайын курстар болуп атпайбы? Ошолор биз кыргыз тилинде окутабыз. Кыргызча түшүндүрөбүз деп ошентип талапты айтып атышат да. Анан кийин канчалык деңгээлде ушул кыргыз тили ушул программисттиктин тилин толук деңгээлде камтып, татыктуу бир ошол билимди бере алат IT боюнча. Эгерде ошол базалык билимдерди беребиз деген максат болуп аткан болсо, бул кыргыз тили, орус тилинде үйрөнсө болот. Базалык билим үчүн. Анан жогорку деңгээлге чыгам дей турган болсо, сөзсүз түрдө англис тилин үйрөнүш керек болот. айтишник болом десе, ал англис тилин билген адам болуш керек да, сөзсүз түрдө. Жок дегенде базалык түрдө англис тилин үйрөнүп алыш керек, ошол өзүнө керектүү терминдерди болсо да. Ушул IT тармагын, программисттикти ушул тармакты өнүктүрүүдө тоскоол болуп жаткан кандай негизги орчундуу көйгөйлөрдү айта аласыз Кыргызстандагы? Эмнелер тоскоол болуп атат? Жакшы акча болсо, ошол жакшы акчадан бул нерсени баштап кандай бир деңгээлде реформа кылса болот дегендейби? Же болбосо акча деле бар, башка деле бар Кыргызстанда. Бирок мамлекеттик жанагы бюрократия маселеси, кагаз-кугаз документация маселеси ошол нерсе кедергисин тийгизип тоскоол болуп атат дегендейби? Кандай нерселер, негизги нерселер тоскоол болуп атат? Негизги нерселер азыркы учурда күчтүү ошондой компанияларды ачып кете ала турган IT багытында күчтүү адистерибиз сыртка кетип калып атат. Сыртка кетип калып атканын себеби ошол биздеги шарт. Көбүрөөк ошол азыркы учурда бирок мамлекет тараптан жакшы көңүл бурулуп башталды да. Азыркы учурда мамлекет тараптан жакшы көңүлдөр бурулуп, санариптештирүү жүрүп жатат. Буга андан сырткары дагы бирок бизде ошол IT багытына көбүрөөк басым жасап, мамлекет дагы өзүнчө жана санарип министрлиги дагы жөн эле мамлекеттик деңгээлде бир аз кичинекей иштерди эмес, күчтүү IT компаниялар менен бизде бар азыркы учурда деле. Ошол компаниялар менен тыгыз иш алып барып, иш жүргүзсө жакшы болот деп ойлойм. Өзүнүн уулдарын, кыздарын ушул IT курсуна берип аткан, ушул программисттиктин кандай бир ушул тармактарына өздөрүнүн ушул балдарын берип аткан ата-энелерге кандай кеңеш айтат элеңиз? Көпчүлүгү тек гана ушул тренд болгон үчүн эле берип алып, анан кийин ал балада же көөнү жок, көңүлү жок, анан ушундай жүргөн мандемдерди мен байкайм да. Эмнеге берип атасың? Анткени тигинин баласын да ошо бериптир, келечекте жакшы акча табат дейт деп эле берип коет. Анан ал баланын жөндөмү негизи башкада болот да. Тигиге болсо ушу моюнунан байланган итте болуп эле барган мандемдер бар. Тажатма болуп жүдөп кеткендер. Ошого ата-энелерге кандай бир мындай кеңеш айтат элеңиз? Ата-энелерге ошол тренд болуп аткандыгы үчүн көпчүлүк берип атат, туура айтасыз. Ошол себептен баланын өзүнүн жөндөмү болот да, кызыккан нерсеси болот. Ошол жагын карап туруп балага. Анан балдар көбү тандай албайт экен бизде. Балдар деле тренд болуп аткандыгы үчүн IT багытын тандап кетип атат. Өзүнүн жөндөмү башка жакта. Өзү гуманитардык сабактарды аябай жакшы окуп барып туруп айтини тандап кетип атат да. Журналист болуп кетсе болот, филолог болсо боло турган, аябай күчтүү адис болуп ала турган балдар IT багытын тандап барат. Андан кийин окуу жайда жүрүп, активист болуп, башка жактан башка кесиптин ээси болуп чыгып калып атышат да. Ошол себептен бизде ошол багыт ата-энелер менен көбүрөөк иш алып барышыбыз керек болуп атат. Ата-энелерибиз кесип багытында ошол балдарына жакшы көңүл бурса, жогоруда айтып өткөнүмдөй, мен ата-энем биз менен аябай катуу иштеген. Биз менен ошол
география тууралуу сүйлөшөт элек, ар кандай темаларда күн сайын ата энем менен сүйлөшөт элек. Жанагы жүз баласагынын ырларын окуп берет эле, макал каптарды окуп берет эле. Бир жолу эсимде мектепте линейкада туруп макал жарыш болуп калган. Чоң класстардыкы болуп аткан, мен анда 7-чи класс болсом керек эле. Мен кайра айтып, анан ошол макалды түшүндүрүп отуруп, анан мен утуп алгам да. Эжекелер аябай мактап ошондой болгон. Себеби кечинде мага атам ошол макалдарды окуп берип, аны түшүндүрүп берген болчу да, ошол макалдарды эле эртеси айтып бергем. Анан кесип тандаган учурда деле өздөрүнүкүн таңуулаган жок ата энем. Стоматолог болсоң жакшы болот эле деп атам өзү зумный техник болгон үчүн өзүнүн кыялын айтып көрдү. Бирок мен ошол өзүм тандаган кесипке кеткенде туура кабыл алып, азыркы учурда ошол 5 ай мурун мен Бишкек шаарына келдим да. Бишкек шаарына келип атканда атам өзүнүн батасын берип жөнөттү да. Батасын берип жөнөтүп атканда балам бардык кесип күн сайын жаңыланып турат. Ошол себептен күн сайын окуп турушуң керек. Ар түрдүү курстар, квалификациялык окуулар болот. Ошолордон барып билим алып, сеники тем более IT багыты сеники күн сайын өсөт. Билим алып тур деген сунушун берип атат да. Ошентип ата энелер балдары менен көбүрөөк иштесе, көбүрөөк сүйлөшсө, балдарынын эмнеге кызыкканын билет да. Бизде ата энебиз ошол көбүрөөк сүйлөшкөндүн негизинде билген да. Негизи IT тармагы боюнча эле эмес, деги эле башка кесиптерде деле жогорку окуу жайында алган билим, теория башка, практика башка. Ошол кесипке болгон талап окуу жайды бүтсө эле ошол бүттүрүүчүнү эч ким талап кетпейт. Кел мага иште деп, мен сага $1000, $3000 төлөп берейин деп эч ким айтпайт. Муну реалдуу айтып коюш керекпи? Себеби программисттикти, ошо IT тармагын, ошол код жазуу, аны муну деп эми ошол Бишкекте айрыкча аябай окутуп атышат. Бирок аны бүткөндөн кийин сертификат же бир кагаз алгандан кийин кел мага кел деп эч ким айтпайт да. Аны бүтүрүүчү өзүнүн тажрыйбасын ошо бирөөгө сатып көбүрөөк акча табыш үчүн өзү аракет кылыш керек го дейм, же ошол жанагы курс өткөн, жанагы катайын сабактарды берген, курс ачкан компаниялар өздөрү баары бир жумуш таап берүү жагына кепилдик бере албайт да дегеним да. Көпчүлүк балдар ошол окууну бүтөт, IT багыты болобу, медицина кайсы жакта болсун, ата энеси колдон келишинче аракетин кылып жардамын берет. Балдар барат, убактысын көп өткөрүп коюшат да. Анан ошол себептен талап кетпейт. Эгер ошол мен өзүм дагы жумуш окууну бүткөндөн кийин көп жүрүп калдык дедим го, кире албай. Ошолорду азыр ал убакта моюнга албайт болчук да. Азыр ойлонуп көрсөк, биз өзүбүздө көп. Бизге көп мүмкүнчүлүктөр дагы болгон, шанстар дагы чыккан. Студент малыбызда эле ишке кирип кеткенге мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн да. Аларды биз колдонгон эмеспиз, көбүрөөк оюнга, башка нерселерге убакытты бөлүп койдуктан кийин өзүбүз изденип, өзүбүз аракет кылып анан ишке кирдик. Ошол себептен ошол окуу учурунда жакшы окуса, айрыкча могул курстар, колледждер иш таап берип атат азыр. IT багытында жакшы бүткөн окуучуларына сөзсүз түрдө иш таап, Европадан, Россиядан, ар кандай жерлерден Бишкекте отуруп иштегенге мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат. Эми жана сөздүн башында айттыңыз, мен ошо өзүмдү өзүм издеп, ким болсом экен, кандай адам болсом экен деп кесип жагынан, деги эле адам болуу жагынан ошентип жүргөндө жана бир абам мага бир өзүнчө бир үлгү болду. Жакшы окуп, жакшы ийгиликке батыраак жетишип, элдер окуган окууну, орто билимди ал болсо эртерээк алып, эртерээк окуу жайды да бүтүп, ошондой ийгиликке жеткен бир өзгөчө инсан экен ал абаңыз. Анан ошол сизге мындай бир кимдир бирөөлөргө Чыңгыз Айтматов үлгү болсо, сизге ошол абаңыз үлгү болуптур да. Ал абаңызды кыргызстандыктар ким экенин деле билбейт, бирок сизге ал өзүнчө мындай флагман болуп, өзүнчө үлгү болуптур да. Анан адыр эми ошо Кыргызнефтегазда иштепсиз буга чейин, адыр болсо жана цемент ишканасында ошондо иштеп атыпсыз. Эми дагы өзүнчө бир компанияны ачайын деп атыпсыз жанагындай IT боюнча. Берке абаңыздай боло алдыңызбы ошондо?
атамдын бир тууган улуу агасы жогоруда айтып өткөндөй. Анан ал кишиде азыркы учурда болом деген кыял менен келдим да. Ал абам биздин туугандардын ичинде легенда да. Ар бир элдин өзүнүн легенда адамдары болгондой биздин туугандарыбыздын ичинде өзгөчө из калтырып кеткен инсан. Бизде баягы бардыгы ошол легендаларды көрүп, ошолордой болуп тарыхта калсак деген ниетибиз болот да. Анан ал киши биздин туугандардын ичинде тарых калтырып, бизге аябай чоң жол калтырып кеткен. Ал кишинин баалуулуктары ошол ал кишини айтышат. Фамилиясы аты ким? Аманбаев Ахматжан Аманбаевич, атамдын эң улуу агасы. Анан өзүнүн бир тууган эжесин ээрчип мектепке 5 жашында барган экен да. Анан өзү дагы бою кичинерээк киши болгон экен. Кичинерээк киши болсо болуп 15 жашында өзүнүн 2 жаш уулар менен мектепти бүтүрүп Москвага окууга барган экен да. Анан ошо Москвада окуп жүргөндө барганда группалаштары айтып берген экен. Жакшы окуй албай кыйналгандар пол жууп төшөктөрдү заправкага алышкен. Анан ал киши биринчи курста ошентип жүргөн экен да. Башында Ахмат ошентип пол жууп төшөктөрдү заправкага алат эле, кийин биз ошентип калдык деп группалаштары айтып беришкен. Анан ал кишинин баалуулуктары ошол билимдүү болгон, аябай билимдүү болгон дейт. Бул жакынкы арада мен бир Кочкор Атадагы автошколага бардым эле, ошол жерде улуу аксакал киши экен. Фамилиямды көрүп кимдерден болосуң деди. Ошол Жазгактагы Аманбаевдардан болом десем, Ахматжан Аманбаев кимиң болот деди. Абам болот деди. Анан айтып аябай күчтүү киши болгон, аябай билимдүү болгон деп. Анан могул 90-жылдары ун жок элдер загырынан жеп калган учурда ал киши ошол мен Жалал-Абадта мелкомбинатта башка директор болчу экен, элди баккан экен да, уну алып келип бизге көп аксакалдарыбыз айтып батасын берчү ошол кишидей бол деп. Анан ошол киши ата-энебиз дагы дайым айтып, анан башка тааныбаган улуу аксакалдардан дагы көп укканга мен ошол абамдай болом деп кыялданат элем да. Биринчи класска барганымда эсимде, Алипе майрамында апамдын астында туруп зыңкыйып сүрөткө чыккам. Деп тез туруп. Ошондой элестеткем да, ошол абамдай болом деп. Анан мектепти бүткөн учурда дагы бюджетке өткөндө абамдай болом деген максатым кайрадан бекемделип баштады, кыялым. Андай максатым жок болчу, кыял болчу балалык. Анан мектепти бүтүп баягы Россияда жүргөн учурда мен ошол кыялымдан баш тарттым. Мен боло албайт экенмин. Ал абам, ал бир жаралып калган адам экен. Эми андай болом деген максат биз дагы эртең баягы өмүр бизден өтүп кетсе эл эмгектен эскерсин дейт го. Биз дагы эртең өтүп кеткенибизде биздин балдарыбыз, биздин артыбыздан калган урпак бизди ошентип биздей болом деп кыялданып чоңойсо, мисалы ал абамды биз көргөн эмеспиз. Абам 93-жылы өткөн, мен 96-жылы туулгам да, бирок мен ал абам менен мен жан дүйнөмдө жашагам. Мен дагы ошондой болсом деген максаттар болуп, кичинекейимде МГУга Москвада Ломоносов университетинде окуйм деп кыялданат элем. Россияда жүрүп ошол Ломоносов университетине барып, көрүп, ошондо ойлонуп мен абамдай боло албай турбаймынбы деп. Кийин бул жака келгенден кийин Кыргыз нефтегазга ишке кирген учурда ошол максат кайра пайда болду, кыял. Себеби андан кийин анын аккан арыктан суу агат дейт, ал кишинин артын улап чыккан эч ким болбой атат. Анан мен болсом деген ниетим болуп жүрдү. Азыркы учурда ал максаттан кыялдан баш тарттым. Болбой калдыбы? Ооба. Себеби ал бир чоң жүк экен да. Аябай жүк экен. Дайым мен ошону ойлоп жүрөм да, мээримде дайым ойлонуш керек. Мен ордумда абам болсо кандай болот эле? Мисалы, үй бүлөңдө кээде ата-энең менен да урушуп калган учур болот да. Ошондойлордо башка бирөөлөр менен урушуп калган учурларда мен дайым өзүңө бир жүк да, ойлонуп жүрө бересиң. Ошого ал кыялдан баш тартып болбойт экен. Анан ал киши 27 жашында директор болсо, мен 30га келип эч нерсени кыла элекмин. Даже үй бүлөмдө бир ата-энеме жакшы кызмат кыла элекмин да мен азыркы учурда. Анан болбойт экен деп баш тарттым эле. Келинчегиме айткам. Муну бул кыялым тууралуу эч кимге айткан эмесмин. Ата-энем билбейт, бир туугандарым билбейт.
Анан келинчегиме айтсам, ал болот да андан баш тартпаш керек, жакшы кыял экен. Себеби ал киши 41 жашында дүйнөдөн өткөн. Анан Кудайым сизге өмүр берген болсо, сиз 63-кө чейин иштесеңиз, ошондо сизде 22 жыл запас болуп атпайбы? Ошол кыял үчүн аракет кыла бериш керек деген оюн айтып, азыр ошол көбүрөөк өзүм тууралуу ойлоп, ал киши тууралуу ошол ойлонуп кыялданган, максат койгон нерселерден азыр учурда баш тартып атам. Ким билет, эми биз эмне үчүн жана программисттик, IT жөнүндө сөз кылып келатып эле, анан кийин биз негизи эле жашоодогу миссия жөнүндө буруп кеттик да. Анан анткени анын жүйөсү деле болуп атат. Себеби өзүңүз ошол программисттикти иштеп атып, ары кагылып, бери согулуп отуруп, негизги астыда көрүнүп турган мен могуга жетем деген бир принцип, ошондон тайбаш керек деп кээде тайып кетип, кээде кайра кайтып келип, жок мен тайбашым керек деп кайра баягы баштапкы принципке жабышып дегендей. Менимче ошол программист болобу, дүйнөнү дүңгүрөткөн жанагындай ошол айтышниктер кимдер? Цукерберг болобу, же болбосо Стив Джобс болобу? Эми мен андай боло албайм го, алар бир жаралган пенделер да дебей, бул ушул баштапкы көздөгөн багыттан тайбаш керек дегенди мен түшүнүп атам да негизи. Же сиз жеңилип калдыңызбы? Жок. Буга чейин мен жеңилип калдым дебейм. Буга чейин мен ошол абамды турагам да. Ошол абам эмне кылса, ошону тураган аракет жасагам. Анан мен Москвага окубай калдым деп көңүлүм чегип атат. Ал Москвага окубадым да. Мен МГУга окушум керек эле депчи. Анан азыркы учурда максат коюп атам. Мен МГУдан жок дегенде квалификациялык окуудан өтөм депчи. Анан экинчи нерсе, мен ал кишини турагандан баш тартайын деп атам. Ооба, себеби ар бир инсан өзүнчө уникалдуу, сөзсүз эле ошолордой болуп, ошол баскан жол, ошолор баскан из менен бассам гана мен өзүмө ошондой сезем дегенде да кандай болуп калат менимче. Ар бир адам балким а кишинин көзү тирүү болсо, сиз жасаган нерсени ал жасай алат беле дегендей да. Баягы программисттикти ал колунан келе беле же келбей беле дегендей маселе менен деле караш керек го дейм. Анан ал кишидей болом дегенде мурда саясатчы да болгонго кызыгат элек да мурда. Анан азыркы учурда элдин баары саясатчы болуп кетти го. Анан ал кишидей болом дегенде кандай дегенде, бул белгилүү бир кызматта же бир саясатта эмес экен да. Ал кишинин баалуулуктары экен. Ал кишини айтышат ошол аябай билимдүү болгон, өз кесибинин мыкты адиси болгон дейт. Кулк мүнөзү аябай жакшы болгон дейт. Ал кишини дагы ошол элин баккан дейт да. Анан азыркы учурда ошол элин баккан, кулк мүнөзү жакшы, дайым билимдин үстүндө жүргөн, өз кесибинин мыкты адистери кимдер деп, кайсы чөйрөдө деп бам салып карасам, бул жакта ошол көбүрөөк ишкерлер экен. Көбүрөөк ишкерлер, алар кулк мүнөздү сөзсүз түрдө жакшы кылган аракет жасашат, анткени сделка жасаш керек, мамиле кылыш керек. Ар дайым жаңы билимди алып өсүп турушат экен да. Азыр ушул жасалма интеллект, IT багытын эң жакшы үйрөнүп өздөштүргөндөр булар ишкерлер сөзсүз түрдө. Жогоруда Маргулан Сейсенбай тууралуу да айтып кеттим. Анан алар өз кесибинин мыкты адиси болушат дайым. Ошол себептен өзүнүн командасына дагы жакшы команда бере алат да. Элди баккан азыркы учурда ишкерлер. Элди эмес, мамлекетти дагы багат, салык төлөшөт. Андан сырткары кайрымдуулук иштерин жасашат, мечит салган, жол салган бүт ошол ишкерлер экен. Ошол себептен бул аламдай болом деген жол сөзсүз түрдө анын жолун тураш эмес, балким башкача жол менен ошол сыяктуу легенда адам болуп калыш максат. Эми ийгилик сизге, Өмүрбек мырза, сиз менден дээрлик 18 жаш кичүү экенсиз. Бирок азыр кеп жашта эмес, кеп алган билимде бир нерсени үйрөнүп ала коюп, ошону тажрыйбаны ал өзүңдөн аксакал болобу, өзүңдөн улуу болобу, бир нерсени бат өздөштүрүп алып, ошону мындай өзүңдүн жашооңду колдонуу, ошол маанилүү болуп атпайбы? Буга чейин далай нерселерди билим жагынан, турмуш жагынан, мына ушул
эфирдеги Маяктан сырткарыдагы айтып бердиңиз. Көп эле нерсени көрүпсүз. Буюрса баары алдыда деп ойлойм. Могул программисттик жактан, IT жагынан дагы жанагы ачам деп аткан платформаңызды ачып, идеяңызды мындай республикалык деңгээлде бир масштабка көтөрүп, андан башка дагы баягы авамдай болом деген баягы элге кереги тийчү, ушундай элге сиңимдүү адам экен деп атпайсыз. Бул дагы эми кайсы кесиптин ээси болбойлу ошол маанилүү да. Ошо элге сиңимдүү болушуңузга мен мындай тилектешмин негизи. Чоң рахмат Энис мырза. Жогоруда айтып өткөндөй мен үчүн чоң сыймык. Анан бул эфирдагы мен ошол алдыдагы кадамдарыма мотивация чоң неме инструмент болот. Бул дагы чоң жардам пайдасы тиет деп ойлойм. Мени азыр эч ким тааныбайт да. Анан бул эфирден кийин балким мен баштаган иштерим алгылыктуу жакшы жүрүп кеткенге жакшы бир өбүлгө түзүшү мүмкүн. Азыр сиз экөөбүз таанып аткан өлкөдөгү Кыргызстандагы таанымалдардын көбүн деле бир кезде эч ким тааныган эмес. Студенттик куракта ошолордун 30 жашында балким эч ким деле тааныган эмес балким. Баары алдыда мен ийгилик каалайм. Анан биздин ушул подкасттагы кайсы бир деңгээлде биздин көрүүчүлөргө өзүнчө бир кеңеш, консультация, насаат иретинде бир пайдалуу бир маек болду деп эсептейм. Келип бергениңизге чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик, көздөгөн тилектериңизге, ниеттериңизге чокуларга алгалай бериңиз. Чоң рахмат. Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонуу каалоочулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү.